Ырыс Жоомартова бирөөнүн күйөөсүн бузуп алган деген ушактарга жооп кайтарды. Режиссер Ырыс Жоомартова жолдошу экөө баш кошконуна 31 жыл толгонун, өмүрлүк жары экөө турмуштун сыноолорунан татыктуу өтүп жашап келе жатышканын социалдык баракчасы аркылуу маалымдады. Жакшы адам менен жаркылдап жашап жаткан кез, ооба, турмушта аябай көп сыноолор болду. Бирок биз туруштук берип келе жатабыз. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн кездерде мени аркалык, жолдошумду оштук деп көпчүлүк каршы болгон күндөр артта калды. Ошол сөздөргө көңүл бурбай үй бүлө куруп, уул кызыбызга татыктуу тарбия берип келе жатабыз. Жолдошум мага ишенгенге мүмкүнчүлүк берип, сүйгөн кесиби менен кенен алектенгенге жардамын берип келе жатат. Өзү момун, көп сүйлөбөйт, бирок көз карашы менен көп нерсени түшүнөм. Менин тилим сайрайт. Ал бир гана взгляд менен бардыгын ордуна коет. Бирөөнүн күйөөсүн бузуп алган деген ушактарга жооп. Биз 31 жыл чогубуз, деп жазган ал. Чүй менен Ысык көлгө кошумча посттор коюлуп, ага журналисттер менен наркологдор тартылат. Жол транспорт кырсыктарынын көбөйүшүнө байланыштуу туристтик мезгилде Чүй жана Ысык көл облустарынын Кемин шаарында, Балыкчы шаарында, Чоктал айылында жана Чолпон Ата шаарына посттор коюлат. Бул туурасында Республикалык жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Анда постто мас абалында транспорт каражаттарын башкаруу, тиешелүү документтерсиз унаа каражатын башкаруу, терезеси караңгылатылган унааны башкаруу жана башка сыяктуу ушул кыймылдардын эрежелерин одону бузган фактылар аныкталат. Жогоруда аталган посттордо жол кыймылынын кызматкерлери жана наркологдор жана журналисттер иштешмекчи. Эгерде сиз жол кыймылынын эрежесин бузган фактыга күбө болсоңуз, анда дароо жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнө кабарлаңыз. 4 октябрдагы шайлоого катышкан партияларга 5 миллион күрөө акчасы кайтарылат. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоого катышкан саясий партияларга шайлоо күрөөсүн кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Бул туурасында 28 июлда комиссиянын отурумунда белгилүү болду. Өткөн жылы өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыктары жараксыз деп табылган. 3 июнда Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү туурасында мыйзам долбоорун 3-окууда карап жактырган. Буга байланыштуу 16 партияга 5 миллион сомдук күрөө акчасы кайтарылып берилет. Алар Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан, Биримдик, Ата мекен, Бирбол, Замандаш, Республика, Мекенчил, Социал-демократтар, Ооган согушунун катышуучулар партиясы, Бүтүн Кыргызстан, Ордо, Реформа, Ыйман Нуру, Мекен ынтымагы жана Чоң Казат. Садыр Жапаров вакцина албай жаткан адамдарга кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырып, мындай кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүшүңүздөрдү дагы бир жолу суранам. Акыркы күндөрү ооруканага түшкөн жарандарыбыздын дээрлик 100% вакцина албагандар болуп жатат. Бюджетибиз ансыз да эңшерилип турганда ого бетер оорчулук келүүдө. Жалпысынан 20 миллион долларга жакын каражатка вакцина алып келип жатабыз. Андан тышкары бир оорулууну 14 күндө арылоо үчүн 1000 долларга чейин каражат сарпталууда. Эмдөөдөн өтпөй коюу менен өзүңүзгө, жакындарыңызга, кошунаңызга жана мамлекетке чоң зыян келтирип жатасыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, көптөн көп сураныч, вакцина алыңыздар. Садыр Жапаров коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 23 июлда алган. Ал Кытайдын Sinopharm вакцинасын тандады. Бүгүн 29 июлга карата Кыргызстанда 381 000 адам коронавируска каршы эмделди. Өзбекстан Бишкекке газ менен жүргөн 40 автобус берет. Шаардын борбордук бөлүгүндө экологиялык жактан таза муниципалдык коомдук транспорт гана каттайт. Бул туурасында Бишкектин мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, бул көйгөйдү чечүү үчүн биринчи кадам жасалды. Июнь айында линияга Өзбекстанда чыгарылган Isuzu үлгүсүндөгү 50 автобус келди. Бул компания менен түзүлгөн келишимдин алкагында дагы 40 автобус жеткирилет, бирок булар газ менен жүрүүчү автобустар. 2023 жылга чейин алар газ менен иштеген 1000 унаа жеткириши керек. Ал эми кийинки жылы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн пандустарды камтыган 350 автобус, анын ичинде ири автобустар алынып келинет.
Тажикстанда жай ортосунда кар жады. Июль айынын ортосунда Памирдин тургуну кышкы пейзажды видеого тартып алган. Бул монтаж же фотошоп эмес. Тажикстандын тоол аймактарында кээде аба ырайы өзгөрүп, адаттан тыш көрүнүштөр болуп турат. Бул туурасында Спутник Тажикстан жазды. Видеонун өзү 21 июлда тартылган, бирок YouTube каналына 25 июль күнү гана жарыяланган. Видеодон талааны, үйдүн чатырын жана күн панелдерин аппак кар каптап турганын жана кээ бир жерлерде кардын эрип кеткенин көрүүгө болот. Тажикстандын бийик тоол аймактарында мындай аба ырайы рельефтин бийиктигинен улам болушу мүмкүн, бирок сейрек кездешет. Орусия Тажикстанга акысыз курал жарак берет. Ооганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 221 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул туурасында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстандын коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливияда жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Ооганстандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Бабановдун адвокаты Кыргызстанда диагноз кое албай жатышат деп билдирди. Камактан бошотулган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго Кыргызстанда диагноз кое албай жатышат. Бул туурасында саясатчынын адвокаты Амантур Абдрахманов билдирди. Ал Бабанов жакынкы күндөрү чет өлкөгө диагноз койдуруу үчүн кетерин айтты. Анын жыйынтыгынан кийин саясатчынын кайда дарыланары чечилерин кошумчалады. Чет өлкөгө кете элек, бирок дарыланып келиши үчүн даярданып жатат. Азыр бул жактан диагнозун кое албай жатышат. Андыктан чет өлкөгө чыгып диагноз койдурганы жатат. Кумтөр иши боюнча камалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 27 июлда камактан бошотулган. Атайын кызмат Бабановдун ден соолугун начарлап кеткенин жана чет өлкөдө медициналык мекемелерде дарылоону талап кылган оорулары бар экенин көрсөткөн медициналык документтер алынганын билдирет. Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы ден соолугунун начарлашына байланыштуу өзгөрүп, чет өлкөдөн дарыланып келүүгө уруксат берилген. УКМК Бабанов шектүү деп эсептеген Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин тергөө иштери улантылып, бардык кылмышкерлерди аныктоо жана жоопко тартууга багытталган чаралар көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бабановду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 31 майда Кумтөр иши боюнча коррупцияга айыптап кармаган. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Бабановдун күнөөсүн далилдеген айныгыс фактылар табылганын билдирген. Бабанов өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд деп келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кумтөр ишинин алкагында мурдагы жана азыркы бир топ атка минерлерге кылмыш ишин козгогон. Кыз бурак болуп кетет. Депутат Жогорку Кеңештеги аялдардын квотасын азайтууну сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов шайлоо мыйзамдары каралып жатканда аялдардын квотасын азайтуу керектигин айтты. Мыйзам долбоору 27 июлда тармактык комитетте каралганда ар бир 4-чү депутат аял болушу керек деген норма киргизилген. Бирок жалпы жыйында буга аял парламентарийлер квотанын аздыгына нааразычылыгын билдиришти. Мен ар бир аял затын сыйлайм, жада калса Чолпон атадагы келинчегим дагы эмне болуп жатасың деп чалып жатат. Ар бир экинчи депутат аял болсо, анда парламент эмес эле кыз бурак ансамбль болуп калат. Ошондуктан ар бир 4-чүсү аял болсун деген комитеттин чечимин калтыралы, дейт Токтомамбетов. Андан соң вице-спикер Аида Касымалиева ар бир экинчи эмес 3-чү депутат аял болсун деген талап коюп жатканын тактады. Ал эми эл өкүлү Айсулуу Мамашева кесиптешин абайлап сүйлөөгө чакырды. Аялдар көбүрөөк депутат болсо, кыз бурак эмес майнаптуу парламент болот. Эгемендүүлүктү алгандан бери жалаң президенттер башкарып келе жатат. Бир жакшылыкка жеттикпи? Ынтымакка келе албай жатабыз. Урматтуу эркектер, мен сиздерди сыйлайм, бирок бул жакты комедияга айлантпаңыз. Кыздар бул жерде ырдап жаткан жок. Жалаң балдардын, аялдардын жана социалдык темаларды көтөрүп иштеп жатат. Кандайдыр бир таарынычыңыз болуп жатат окшойт, бирок эч качан минтип айтпаңыз, дейт Мамашева. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзам долбоорунун 2-окууга өзгөртүү менен киргизилди. Анда 36 депутат бир мандаттуу, 54-ү партия жана анын ичиндеги талапкерлерди тандоо системасы менен шайлоого сунушталууда. Ал эми босого чек 5%га көтөрүлгөн.